Туруларын түз ободо улантат. Алдыдагы 1 саатка чукул убакыт ичинде бүгүн биздин экономикадагы өтө олуттуу маселенин текерегинде сөз кылмакчыбыз. Тактап айтканда, биз мамлекеттик карыз жана аны төлөө маселеси тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Расмий маалыматтарга карасак, үстүбүздөгү жылдан башында карызыбыз 4,5 миллиард доллардан ашкан. Анын 4 миллиарды тышкы карыз болсо, 1,5 миллиарды ички карызга туура келет. Адистер бул болсо ички дүң продуктунун 60%-га жакынын түзөрүн билдиришүүдө. Бүгүнкү күндө мына ушул тышкы карызды кантип жоюуга болот? Деги эле бул Кыргызстандын кызыкчылыгында мамлекеттүүлүгүбүзгө доо кетирген жагдай болуп эсептелбейби? Бул жана башка суроолорубузга жооп издейли деп турабыз. Биздин студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Бирбол парламенттик фракциясынан бюджет жана финансы боюнча комитетинин мүчөсү Акылбек Жапаров. Саламатсызбы, Акылбек мырза? Студиябызга кош келипсиз. Мен ушул тышкы карыз маселесин байкаганы, акыркы жылдары сиз өтө корч көтөрүп келе жатасыз. Мындай иликтөө жүргүзүп дагы өз алдыңызча анын айрымдарын маалымат каражаттарына билдирүүдөсүз. Ошондуктан бүгүн бир ачык, айкын пикириңизди билдиресиз го деп турам. Айтыңызчы, мына өлкөнүн тышкы карызы жылдан жылга эле өсүп келе жатат деген жагдайды эксперттер коңгуроо кылып кагышууда да. Сиз каржы тармагын жакшы билген адис катары айтыңызчы, деги эле акыркы 5 жылдын ичинде өлкөнүн бир карызы азайган учур болдубу? Болсо, ал кайсы жылдарга туура келет? Же тескерисинче мындай жылдан жылга 2 эселеп өсүп атабы? Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарына салыштырмалуу азыр канча пайызга биздин тышкы карызыбыз өстү деп айта алабыз? Эгерде биз 1992 жылды карай турган болсок, анан быйылкы салыштырсак, биздики 800 эсеге тышкы карызыбыз өсүп кетти. Ошончо эсеге биздин экономикабыз өскөн жок. Ал эми сиздин сурооңузга тактоо иретинде 2005 жылы 67 миллион долларга азайган. Ошонун ичинде биз Өзбекстанга 5 миллион карызыбызды төлөп салганбыз. Мындан тышкары бөлөк өлкөлөргө да карыздарыбызды төлөп биз азайтканбыз, бирок алган эмеспиз да. 2005-тен 2008-ге чейин карай турган болсоңуздар, биз мурунку өкмөт, мурунку кеткен бийликтегилер 5 жылга чейин эл аралык финансылык институттар менен программа госинвестиций деп коет. Ошогон акчаны алганбыз. 80-120 миллион доллардын тегерегинде, баары тең 40 жылдык. Андан башка биз карыз алган жокпуз да. Анан мына былтыр Орусия бизге 240 миллион долларды кечип берди. Ал дагы баягы мурунку биздин техникалык кредитибизди силер карызсыңар деп мойнубузга илип туруп, анан кайра эми карыз эмессиңер деп кайра жоюп коюшту да. Биз мурун такай ошонун тегерегинде мына 2005-тен 2010-го чейин биз орустарга карыз эмеспиз. Илгери Кузнецов Герман Серепионович деген вице-президент болуп туруп, андан первый вице болгондо Орусиядан алган карыздардын баарын рубль менен, долларга деп туруп кол коюп туруп анан кетип калган да Кыргызстандан. Ошо карызыбыздын түпкүлүгү көбөйүп келип, анан кайра жоюлууга дуушар болду да. Накталай акча Орусиядан бизге келген эмес. Бирок баары жалпы биздин тышкы карыздын структурасында былтыр азайды. Анан мына Турция мамлекети биздики мурунку карыздарынан бир 44-50 миллион долларга жакын калды эле, проценттер менен эсептегенде ошону азайткан. Бул жакшы көрүнүштөр. Ал эми акыркы 5 жылдын ичинде биздин тышкы карызыбыздын структурасын карай турган болсок, 2%-тен 2010 жылдан 44%-ке чейин тышкы карызыбыз биздин кошуна өлкөдөн Кытай Республикасынан, ошонун Экзимбанк деп коет, экспортно-импортный банк. Бул экспортно-импортный банк көп эле өнүккөн өлкөлөрдө, өнүгөм өлкөлөрдө бар. Биздин дагы Кыргызстанда түзөбүз деген өзүбүздүн үмүтүбүз бар. Бирок алар такай акчаны бергенде байланган акчаларды берет да. Силерге акча беребиз, бирок ошол акчаны биздин өзүбүздүн компаниялар, биздин жумушчулар барып иштейт, баарын куруп берет. Анан кайра кетебиз, силер кийин ошону төлөп бересиңер дейт да. Ушул жерден дагы бир суроо туулат да. Мисалы, азыр Бишкек ТЭЦинин модернизациясы сыяктуу объектилерге алынган насыялардын бардыгы, сиз айтып өткөн Кытайдын Эксимбанк аркылуу келип атат да, туурабы? Анан бул банк карызды алып жатканда келишимге карыз кечирилбейт, мөөнөтү узартылбайт, талаш тартыш чыкса Кытайдын мыйзамы аркылуу каралат деген беренелер менен иштейт экен да. Демек, бул мыйзамдык жактан алганда туурабы? Ошону эмне үчүн парламент макулдук берип койгон да ушул келишимди карап атканда? Тилекке каршы бул өткөн
заман болуп атат. Бирок бизде жеке жоопкерчиликти эч ким жойгон эмес. Өлкөнү башкаргандар буга жооп бериш керек деп ойлойм. Бул 5-чакырылышта болгонбу? Ага чейинки парламентте. 5-чакырылышта баардык ратификациялардын баары өттү. 5-чакырылышта мен депутат болуп туруп, анан 1 жылдан кийин финансы министрлигине барганмын. Биринчи жолу чоң ошо энергетика тармагына кредит алабыз деп чыгышканда мен аябай каршы чыккам. Кытайдан алган акча туура эле, бирок мөөнөтү аябай кыска. Кытай тилинде, Кытайдын мыйзамдары менен. Анан Гонконгдо эл аралык алардын соода саттык палатасы бар. Ошонун эрежелери менен. Анан ушундай талаш тартышты биз ута алабызбы? Биз ута албайбыз дегем. Кыргызстан боюнча бир дагы специалистибиз жок. Кытай өлкөсү 2000-3000 жылдан көп өзүнүн тарыхы бар. Ал ар бир жерде ал мына кашыктын эрежеси өзүнчө экен, талаш тартышы. Чыныгыныкы өзүнчө. Айтор булардын ошончо келип аткан өзүнүн эрежелеринин баарын биздин билген эч кимибиз жок. Мына менин уулум 6 жылдан ашык Кытайдан окуп келди. Алардыкы деле мына Кыргызда деле биздин сөз байлыгыбыз аябай кенен экен. Биздин филологдор менен сүйлөшсөм 8,5 миңге жакын сөзүбүз бар, а биз болсо бир 2 миң, 2,5 миңдин ичинде интеллигенттер билет экенбиз. 1,5 миңди мындай школду бүткөн балдар билет деп атышат да. Кытайдын иероглифтери дагы 8,5 миңден ашык иероглифи бар. Бирок мыйзамдар андан көп. Ошондуктан мен аябай коопсуздандырганда ошондой болгон. Анан эң оболу бул эме 1 миллиард, 2 миллиард доллар үчүн 20 жыл деген бул жөнөкөйлүү үй бүлө, Кыргыздын үй бүлөсү барып Айылбанктан 1 жылга же 2 жылга кредит алгандай эле да. Ошондуктан бул мөөнөтү дагы өтө аз, проценти көп, 2%. Анан сиз айткандай талаш тартыш боло турган болсо эң коопсуз, кооптондуруп атканы кооптуулугу. Биз өзүбүздүн суверендик укугубуздан кайсы проект болбосун ошондон баш тартканбыз да. Төлөй албай калсак биз ошону беребиз деген кепке ратификация кылып алдык биз. Мына ошо 12-нчи жылы анча мынча өкмөттүн акыл эстүү мүчөлөрү каршы чыкканына карабай көпчүлүккө салып ала баштадык 12-нчи жылдан баштап. Мына талаш тартышсыз болгон окуяларды айтып берейин. Шри-Ланка деген өлкөдө портду курду. Булар дагы алысты 200-300 жыл асты караган эл да жаныбызда кошуна. Биз го бүгүнкү менен жашап көнүп калдык. 30-чу премьер-министр алмаштырып эле жыргап атабыз, экономиканы ойлогон бирөө жок да. Шри-Ланкада дагы биринчи порт куруп берели деди. Порт темир жолсуз иштебейт. Анан жолсуз иштебейт. Анан электр энергия иштебейт деп отуруп 1,5 миллиарддан ашык акча болуп кетти. Ал өлкө өзүн төлөй албай калды аны. Мына биздин ТЭЦ-тин 3-төн 1 эле бүттү дебеди. Дагы баарын бүтүрүш үчүн эми дагы 1 миллиард алыш керек экен да, алардын ою боюнчачы. Мурункулардын жолун жолдосок, анда дагы 1 миллиард карыз калып, анан 1,5 миллиардка эле ТЭЦти бүтүрүшүбүз керек экен. Биз андай карызды ала албайбыз. Азыр эми бул ошол мыйзам. Мен жана Шри-Ланканы айтып коеюн. Анан Шри-Ланка төлөй албай калгандан кийин алар жанагындай суверендик өзүнүн укугунан ажыраган үчүн Кытай өлкөсү ошо Экзимбанк барып 99 жылга ошо портду алып алды. Ал порт даяр. Баары өзү курулган. Азыр эми жалаң Кытайдын товарын ошо жака алып барып дүйнө жүзүнө сатып атат да. Даже мына Пакистан, Тажикстан. Ядерный өзүнүн потенциалы бар, атом бомбасы бар болсо дагы ал эчтекеде унчук алган жок. 40 жылга портун берди да. Ошондуктан мен айтып атам, эми алгандын бергени бар. Батырлар. Эми ким күнөөлүмесин кыргыз эли, тарых, мыйзам жок дегенде тиги жалган дүйнөдөн тиги дүйнөгө кеткенде сурак берер. Бирок 5 жылдан кийин биз өзүбүздүн суверендүүлүгүбүздү сактап калабыз десек, өзүбүздүн жерибизди эч кимге бербейбиз. Жанагы өзүбүздүн ТЭЦибизди, жолдорубузду биз бөлөк Экзимбанкка башкарууга бербейбиз десек, өзүбүз суверендүүлүгүбүздү сактап калабыз десек, анда 5 жылдан кийин татынакай алган каршы төлөп беришибиз керек. Андан башка жол жок. Негизи сиз айтып атасыз, мына Кытай өлкөсү биздин карызды кечип дагы койбойт, узартып дагы бербейт депчи. Демек бул алардын иштелип чыккан нормасы, эрежеси деп койсок болот, алтын эреже. Экспортный импортный банктын эрежеси. Ооба. Аны биз ратификация кылып койдук. Ооба. Эми анда карызын төлөө биз үчүн татаал иш болуп калышы мүмкүнбү биздин экономика үчүн? Мисалы сиз бир нече мисалды келтирдиңиз. Акыркы учурда массалык маалымат каражаттарында бул абдан кызуу резонансты жаратты. Кытайдан көп суммада карыз алган мына коңшу Тажикстандагы 1000 квадрат километр жерин Кытайга берип салгандыгы тууралуу. Ушул сыяктуу мисалдар бизди кооптондурушу керекпи? Керек. Биз эми ойгонушубуз керек да. Биз бири-бирибизди жеп отуруп эле
мына Кыргызстан анча мынча баш көтөргөн балдардын баарын кайра өзүнүн бийлигинен коркуп эле алардын баарын жок кылып отуруп, Кыргыздын байларынын баары качып кетип, азыр бир мындай иликтөөдөн карай турган болсок, 120 миң колунан таптакыр жок киши болсо, 120 миң бай бар да. Атайын 10% тең кедей менен 10% тең бай десек, 120 миң байдын ичинен карай турган болсок, бир 5 миңге жетпеген, айтор 3 миңден 5 миңге чейин эле Кыргыз улутундагы байлар бар экен. Калгандары бөлөк улуттун өкүлдөрү да. Мен эми улутка бөлбөйм, бирок байлыктын структурасы ушундай экен. Ошондуктан биз эми мындан аркы саясатыбыз кандай болуш керек? Биз кедейлерди азайтышыбыз керек. Колунда жок бейбечаралардын баарын жокко чыгарганга умтулушубуз керек. Баары тең салык төлөгөн категорияга өтүш керек. Орто катмар менен байларга да. Байлар гана жумуш орундардын баарын түзө алат. Өкмөт мындан ары мына 5 жылдын ичинде жок дегенде 500 миллиондон 1 миллиардка чейин өзүнө атайын запасной вариантты даярдап, ошо экономиканын структурасын өзгөртүш керек да. Биз мындай көзүбүздү чоңураак ачып ойгон болсок, бири-бирибизди эле ушинтип чукулап отура берсек, биз баарынан ажырайбыз. Өлкөнүн көз карандысын жоготуп коюш деген бул көз ачып жумгундай эле. Югославия деген мамлекет жок болуп кетти, Чехословакия деген мамлекет жок болуп кетти, туурабы? Албания дагы эмне деген гана мамлекеттер бир курулуп, бир жоголуп кетип атат. Мына Сириялар талкаланды. Ошондуктан бир гана жолубуз бар, биз биримдикке барышыбыз керек, ынтымакка барышыбыз керек. Анан азыркы келген президентибиз, мына премьер-министрди, генералдык прокурорду дайындаганда да айттым, пока биздин купулубузга толуп турат. Алдым жуттум эмес, оор сарлап аттуу, сабырдуу кишилер келип атат. Ушулар эми мындан ары президенттин жолун жолдоп, профессионал, кесипкой кишилерди алып келип коюш керек эми, уят. Уланталы программабызда Кыргызстандын мамлекеттик тышкы карызы жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Студиянын мейманы Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров. Ал эми байланыш номерибиз 68 06 06. Суроолорубуз абдан көп, ошондуктан мүмкүн болушунча кыска тогутер жерин айтсаңыздар. Кезек сизде, угарман, саламатсызбы? Алло, салам алейкум. Салам алейкум. Жапаров мырза. Мен биринчиден ушул Жапаровго ден соолук каалап кетем. Экинчиден мындайда ушул Кытайдан алган карызды акча түрүндө алып эле кыргыздар өзү эле жанагы тестти жасаса болбойт беле? Ал жактан сөзсүз түрдө жанагы техникасын алып келип Кытайдага жасатпайчы? Акчаны алып аткандан кийин кыргыздар өз каалагандай пайдаланыш керек болсо өздөрү жасатып. Экинчиден сиз ушул министр тармагыны тейлесеңиз кандай болот эле ошол финанс министрлигине? Сиз айтасыз, же сизди бийликке жакын жолотушпайбы? Үчүнчүдөн ушул Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин убагындагы эң көп карыз алган президент ким болду сиздин оюңузча? Эми мен 3 жолу финанс министри болдум. Азыр дагы эл үчүн керек десе кайсы жерде болбосун иштөөгө даярмын. Бирок өзүмдүн принциптерим бар, ошого макул болушса да. Профессионалдык балдар менен гана иштөөгө даяр экенибизди мен азыр дагы өзүңүздүн команда керек сизге. Команда профессионал. Мен бөлбөйм, бирок алар көрүнүп эле турат. Ошондуктан ушундай балдар биздин өзүбүздүн кыз келиндерибиз да аябай катуу өстү. Ошо балдар менен иштөөгө мүмкүнчүлүк берсе, барып иштесе боло берет. Эң көп карызды алгандардын арасында акыркы биздин президентибиз кетип аткан. Ошо киши 5 жылдын ичинде мына 1 миллиард 700 миллион долларга чейин карыз алдык. Бир гана ошо Экзим банктан ала бердик да. Сиздин сурооңузга мен мындай деп жооп берет элем. Кытай Эл Республикасында 2 чоң банк бар. Бул экспортный импортный банк, ал связанный гана кредиттерди берет, байланган. Биз өзүбүз беребиз, өзүбүз баарын освоить этебиз, төлөгөнсүзлөр төлөйсүңөр депчи. Экинчи банкы бул өнүгүү банк бар. Ал жерден акчалай берет. Бирок анын кичине переговорлору узагыраак болот. Ал ТОсу жок, бизнес планы жок. Кантип кайра кайтарам? Вдруг иштебей калса эмне кыласыңар деген суроолордун баарына жооп бергенден кийин 1-2 жылдан кийин берүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар да. Мисалы мен финанс министри катары такай ушу алсак өнүгүү банкынан алайлы, 40 жылга алайлы. Ал переговордун баарын тең финанс министри жүргүзсүн деп мен айтып келем да, кайсы бийлик болбосун. Ошондой мүмкүнчүлүк бар. Бирок биз ошол переговорлордон качып
Финансы министри переговор кылбай, энергетика министри барат, жол министри барып, баарын бүтүрүп коюп, төлөөгө келгенде финансы министрине жүктөп кетип калышты да. Бул өтө жат көрүнүштөрдүн бири. Мындан ары биз бул жерде дагы тартип орнотушубуз керек. Суроо жаралбай койбойт да, эмне үчүн эл аралык донор уюмдардын ичинен Кыргызстан көбүрөөк карызды ушу Кытай өлкөсүнөн алганда, же болбосо бул жеңилдигиненби, же дагы башка себептер барбы? Абдан жеңил жолу, эң жеңил жолу эле ушу Кытай Эл Республикасыныкы болуп калды. Анткени бөлөк, ошол эле өнүгүү банкы Кытай менен. Аны менен да бир 2 жыл, 3 жылга чейин переговор жүргүзүш керек. 3 жылда бизди 3 өкмөт алмашат. Мына ошондон коркушуп эле келген өкмөт бүгүнкү күнү ойлоп эле, эртеңкини такыр ойлобогондор ушундай карыздардын баарын башыбызга үйүп алдык да. Эл аралык институттар деле билет. Мына биз 20 жылдан бери бүткүл дүйнөлүк банк менен иштеп атабыз. Азия өнүктүрүү банкы менен иштеп атабыз. Бирок алар келгенде айтат: "Ай, жолдош кыргыздар, завод фабрикаңар жок экен. Соода сатыңар токтоп калса эмне кыласыңар? 1 миллион иштей турган кишиңердин баары кетип калыптыр. Биз завод алып келип курсак ким иштейт?" Ушундай суроолорго жооп бериш керек да аларга. Аларга ушундай жооптон качып эле эң жеңил Кытай өлкөсүнө барып эле, анан алар менен сүйлөшүп ала калып атышат да. Акылбек мырза, мен дагы кызыгып көрдүм да, учурда Кыргызстандын 23 өлкө жана эл аралык уюм алдында бересеси бар экен да. Алардын ичинен эң ири каражатты ушул сиз айтып атасыз, мына Кытай Эксим банкы, Азия өнүгүү банкы, дүйнөлүк банк, анан эл аралык валюта фондусу берген экен. Бирок Кыргызстандын шарттарын алганда, биздин баягы төлөө мүмкүнчүлүктөрүбүздү алганда, ушул донор уюмдардын кайсынысы бизге мындай артыкчылыкка ээ? Бүт эле эл аралык финансылык институттун баары артыкчылыкка ээ да. Анткени финансылык институттардын баары биздин суверенитетке, биздин жерибизге алар кызыкпайт. Алар менен арбитражды сүйлөшсөң болот. Мисалы ошол эле Кытай Эл Республикасы менен мен каршы чыкканда ал убактагы биздин жетекчилерге айттым. Жок дегенде орус тилинде Москвада, Кытайдар да билет, биз да билебиз. Айлабыз кетсе Европага, же Лондонго барайлы, англис тилинде биздин 20 жылда балдарыбыздын баары үйрөндү. Алдын мыйзамдарын да үйрөнүп алдык. Ошол жактан барып талаш тартышка барбайлы. Кытайдыкын жаңы үйрөнүп келатабыз. Жаңы барып биздин балдар окуп келип, алар эми бутуна тургучада бир 10-15 жыл бар. Ага чейин карызды төлөш керек болуп калат депчи. Ошондуктан эл аралык финансылык институттун баарынан ала бериш керек. Азыр мына Кытай өлкөсү көптөн бери макул болбой жүрүп, мурдагы жылы Россияда макулдугун берип, Азия инвестициялык банкын түздү, инфраструктураларга. Ушундай энергетический жол болобу, ошондой банк түзүлдү. Азыр мындан ары алсак, ошо банктан алышыбыз керек да. Бу чоң өлкөлөрдөн алган чатак, өзүңүздөр билесиздер, мына 300 миллион долларды ала коебуз деп Орусиядан. Кийин сиздердин кесиптештер, журналисттер айтып атышты, что Москванын да колу болду экинчи революция болгондо деп, ошо акчаны сурашты деп кийинки премьерлерди айтып атты да. Президент тиги Орусиянын президенти премьерлерди биздин 300 миллион гана деп, биз аябай көп кекетип жүрдү 10-11 жылдары деп. Ошондуктан мындай чоң өлкөлөрдөн түз акча алганда ал саясат менен аралашып кетет. Биз ошондон качышыбыз керек да, финансылык институттарга барышыбыз керек. Көчөгүн эле Европа өнүктүрүү банкынан биз карыз алдык, мына Восток Электрага алып атабыз. 6 миллион доллардын ичинен 2 миллионун грант катары берип атышат да. 4 миллионун болсо, ошон жеңилдетилген 1%ке жетпей турган процент менен берип атат. Мына ушундай көп тараптуу финансылык институттар булар кечкенге дагы даяр. Анткени ошо көп тараптуу финансылык институттун баарын өнүккөн өлкөлөр түзгөн да. Биз Кытайды дүйнө жүзүндөгү экинчи экономика болуп калды. Азыр 16 же 22% ички дүң продукциянын дүйнө жүзү боюнча түзөт деп ар кайсы спорлор жүрөт. Эң астыда Америка 28% менен. Бирок аны ар бир кишинин санына бөлүп койсоң эле ал орто катмар өлкө болуп калып атпайбы? Өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн арасындабыз. Анан биз аларды кечир деп айтканга шарттарыбыз жок. Бөлөк бирөө да айта албайт да. Өлкөнүн мамлекеттик тышкы карызы жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Суроону 68 06 06 телефон аркылуу бере аласыз. Азыр кезек сизде, угарман, саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Угатабыз сизди. Мен студиянын коногу Акылбек мырзага суроом бар эле. Мындай да, негизи экономиканын өсүшү өндүрүштөн болот да, туурабы? Мейли баягы тоо кен болобу, жеңил өнөр жайы болобу, бирок азыр мына тест айтып атабыз, мисал кылып, тигин айтып атабыз, мына неге биздин өзүбүздүн специалисттерди даярдабайт? Ошо көңүлдү көп бурбайт да. Мамлекетчи, мисалы үчүн, жалаң эле бухгалтерлер, жалаң эле юристтер, жалаң эле экономисттер бул өлкөнүн экономикасын көтөрө албайт да.
любой университетке, институтка барсаң, ошолордон жайнайт. Жумуш жок, базарда жүрүшөт. Эмне үчүн ошо технический специалисттерге көбүрөөк көңүл бурулбайт? Акчасын көбөйтпөйт. Анан айтабыз, бизде өзүбүздө специалисттер жок үчүн кытайлыктар келип атат да. Рахмат сурооңузга. Абдан туура айтып атасыздар. Эми кыргыз өзү аябай намыс көйгөлөт экен. 3 баласы болсо, үчөөнү тең жогорку билим берем деп атып, орто катмар үй бүлөлөр кедей болуп калып атат да бүгүнкү күнү. Жакшы окуган балдарды техникалык кийин өзүнүн тамагын таап кете турган жагдайга барышыбыз керек. Мен өзүбүздүн жердештерибизге, Кыргыздын жарандарын айтат элем. Биринчи ПТУну бүтүрүп, слесарь, токар, электрик, ушу компьютерди түшүнө турган балдарды тамак жеп таап ала турган инструментти колуна берип, андан кийин жогорку билимге барууга шарттар түзсөк болот эле. Ал эми азыр мына өкмөттүн программасы үстүндө иштөөнүн болуп атат. Президент дагы, азыркы шайланган президент дагы ушуну айтып атат. Кошумча нарк Кыргызстанда пайда болмоюнча, кошумча нарк завод, фабрикалар деле болот. Кайра иштетүү ишканаларында болот. Биздин ошо эле картошканы күзүндө сатпай, жазында сатсак, баа болот. Баа болот. Пиязды дагы ошондой кылсак болот. Мына Казакстандын Чуунун ар жагын карай турган болсоңуздар эле, бир 50дөн 100гө жакын ошо овощехранилищалардын баары бар да. Биз бияка курайлы десек эле, мен айтып атпаймынбы, жанагы ойлогон ойдун баарын кыстаган турмуш жеңет болуп эле, 6 айлык, 3 айлык, анан 1 жылдык эле өкмөт болуп эле, алар келип премьер-министрлер экономиканы түшүнгүчө эле байкуштар уже отставкага кетип калып атат да. Ошо экономикада стабилдүүлүк болсо, биз ушул жол менен барабыз. Акылбек мырза, негизи өлкөнүн тышкы карызы кайсы чектен ашканда мында өтө коркунучтуу деп эсептелет да. Дегеним, айрым экономисттер ИДПга салыштырганда 60%дан ашпаса да кооптонуунун кажети жок дейт да. Бирок мына 58%ды түзүп калды деп атабыз да. Демек, бул тышкы карызыбыз ички дүң өндүрүмдүн тең жарымынан ашты дегенди билдирет да. Туура, бул негизи эле 60% чектөөнү биз Роза Корчубектин Акназарова атай мыйзам киргизип 10-жылы биз кийинки мурункуларды кайталабайлы, кеткен кемчиликтерди, өзүбүздүн тышкы карызыбызды элге жүк кылбайлы катуу деген ниет менен ушуну киргизгенбиз. Жалпылап мына Грузиянын реформанын карасаңыздар деле, алар да ошондой чектөөнү 2004-жылы киргизген. 60%тен өзүбүздүн ички тең продукциядан өспөсүн деп. Бир запас болуш керек да. Анан бөлөк өлкөлөрдө айтып жүрүшөт, ошо деле Америка 100дөн ашып кетти, Япония ашып кетти. Бирок алар ички карызды көбөйткөн да. Сырткы карыз эмес, ички. Элдерден алып, элдер менен чогуу алар байышат да. Ушу баалуу кагаздарды чыгарып, элдерге берет, элдер баалуу кагазды залогко коюп кредит алышат, анан бири-бири менен байланышып акырын өсүп кете берет да. Булар тышкы карызды эмес, ички карыздын эсебинен. Анан биз ушуну мындай карыз деген карыз да. Бирок бизге лайыктуу, оңоюраак болсун деп тышкы анан ички карызга бөлүп алганбыз да. Ошондуктан мен ойлоп атам, ушу 60%тан ашпаганга аракет кылышыбыз керек. Эртең биз бюджеттик резолюция 2 пайыз калган экен да, андай эгер расмий маалыматка таяна турган болсок. Жок, эми 58% болуп атса. Эми 70ке чейин деле барса болот, бирок кайра кайтарылып келе турган болсо. Айтып атпаймынбы, мына энергетика тармагында биз тарифти кескин түрдө көтөрө албайбызбы? Демек, жакын арада биз алардан акча алып, карызды төлөйбүз деген үмүтүбүздөн айрылышыбыз керек. Жолду биз аны төлөмдөрдү киргизип, анан аяктан пайда табабыз деген бул негизи эле туура эмес ойлордун бири. Ошондуктан эки чоң тармакка биз тышкы карыздын 60%-ын бердик. Алардан кайра акча келген жок. Бул кыйыр, косвенный гана биздин экономикага тиешеси болуп атат. А түздөн түз акча бербегенден кийин бизге өтө кыйын болуп калып атат. А биз завод, фабрикаларды курсак, 2 жыл, 3 жылда ал өзүн актап бүтсө, 3 жылдан кийин анан бюджетке акча бере баштаса, мына ошондо бутуна туруп кетет элек да. Жогорку кеңештин депутаты, бюджет жана каржы комитетинин мүчөсү Акылбек Жапаров биздин студияда мейманда. Тышкы карызга байланышкан суроону кыска тогут эрежерин айтууңузду өтүнөбүз. Анткени абдан көп суроолор болуп атат. Бардыгына жооп алуу аракетин көрүүдөбүз. Кийинки угарман, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кулак сизде, айтыңыз. Айтыңыз. Акылбек мырза, сизди аябай күчтүү экономист деп биз сыйлайбыз. Биз карапайым элдерден болобуз да. Анан кийин эмне үчүн ушул карызды аларда сильный бизде деген мондай аналитикалык эми балдар кыздардан түзүлгөн команда жок.
той көрүнөт да алардын сүйлөшүп алат эме өкмөт менен кошулуп. Анан кийин биз коңшу Тажикстандай ушул карыздардын айынан жерлерибизден айрылып калбайбыз деген коркунуч жокпу? Ушул бизди аябай карапайым элди беспокоить кылат да чындыгында. Рахмат. Туура, Аналитикалык баа деген караңызчы, булардын элдин баасы кандай болуп атат? Туура, эми сиз абдан таалуу жерди кармап атасыздар. Эми таранчын сойсо да касапчы сойсун дейт да. Тилекке каршы биз ушундан алыс болуп атабыз да. Кайсы жетекчи келбесин өзүнүн командасы менен иштейм деп кесипкөй балдарды ушуга жолотпой атат да. Биз тышкы карызды тейлөө боюнча дагы мына жакында Жантөрө Жолдошович менен дагы премьер-министр катары звонок этип айтып калды. Ушу сен парламентте айткан сөзүңдү уктум. Мен убагында энергетикалык аябай чоң көйгөйлүү проблема болгондо президент атайын спецпредставитель түздү эле. Ошону мен аркаладым элем жумушун, бирок ошондо бир топ астыга жылдык элек. Азыр ошондо институт түзүлсө деген. Эгерде президент ошону туура көрсө балким түзөр, бирок негизи ушу тышкы карызды алып кайра бермейинче кетпей турган структураны дагы ошондой команданы дагы топтобосок бизге өтө кыйын болуп баратат да. Акылбек мырза, эсиңизде болсо керек, эгер жаңылбасам 2007-жылы ошо тышкы карызыбыздын жарымын жоюу үчүн Кыргызстан ХИПИК программасына киребиз деген да. Айрымдар анын башында, ошол идеянын башында сизди турду деп дагы күнөөлөп жиберишкен эсибизде. Негизи кандай ойлойсуз? Ошондо Каржы министрлигинин демилгеси менен улуттук банкта элдик эсеп ачылган. Бирок аталган демилге аягына чыкпай калган. Азыр бул демилге колдоо табат беле? Азыр шарт кичине өзгөрүп калды. Бизде 1 миллион 200 миңден ашыгыраак үй бүлө болсо 1 миллион 50 миңден ашык машинебиз бар. Айтор, эгерде биз күнүнө 1 сомдон колунда жоктогулар, колунда барлар 10 сом же 100 сом болуп сала баштасак, биз бир топ өкмөткө дагы кийин карыздан кутулууга шарттар түзүп берет элек да. Көптү көрсө көл болот деп коет да. Ал эми ХИПИК программасы болсо тилекке каршы ошондо мен жанымда жүргөндөр эле саясий оюн кылдырышып, анан биз каралардын катарына кирип калабыз, Африка өлкө болобуз деп атат. Бирок анын түпкүлүгү туура экенин кийин Атамбаев Алмаз Шаршенович дагы, Оторбаев дагы премьер болгондо кийин алар айтышты. Атадан көрө ошондо Акылбекти колдоп эле кирип алсак болмок экен. Алардан бир гана суроо талап болгон. Энергетика тармагында 44% потеря дегенди биз түшүнбөйбүз дейт да. Биз силерге ал эмне деген программа эле? Бул Африка өлкөлөрүндө 23 өлкөнүн финансы министрлери көбүнчө айымдар болгон экен. Анан ошо айымдардын баары чакырып, Вульфенсон деген бүткүл дүйнөлүк банктын президенти чакырып, анан баарын айлантып чыгып анан көрсөтүшкөндө, мына силер келгиче биз токойдо эле банан жеп жүрө бердик элек. Силер келгенден костюм кийдик, завод, фабрика курдук, бизде диктаторлор пайда болду, коррупция пайда болду. Анан силерге биз белчеден карызга баттык деп. Анан силердин айтканыңар да туура экен. Биз өзүбүз күнөөбүздү моюнга алабыз. Тең карызын кечебиз, эгерде кайсы бир өлкөдө ушундай чоң тармакты уруулукту токтотсоңар деген да. Анан биздин эң чоң тармагыбыз энергетика, ушул жакта уруулукту токтоткула. 44%дан хотя бы бир 20%га түшкүлө, биз тышкы карызыңарды кечебиз деген да. Бул биздин көз карандысыздыгыбызга мындай таасир этпейт беле? Жок, таптакыр таасир этпейт эле. Мына ошол эле биздин жаныбыздагы тайкелерибиз, тажиктер 320 миллион доллар карызы бар эле, тышкы карыз нөл кылып салышты да. Алар киришти, энергетика тармагында коррупциясын жойду, потерялардын баарын азайтты. Азыр билесиздер, мына энергетика тармагында эң чоң Борбордук Азиядагы өлкөлөрдүн бири болуп, мына Каса Тысячу деген проекттин башында кыргыздар турмак. Тилекке каршы бири-бирибиз менен урушуп, талашып атып, биз ошону азыр тайкелерибизге алдырып ийдик да. Эң коркунучтуусу 1 январь 19-жылдан баштап эгерде биз 1 миллиард киловатт электр энергия бербесек, анда биз 6 центтен штрафын төлөп беришибиз керек. 60 миллион доллар аякка карыз болобуз да. Айтор чаржайыт экономикалык саясат профессионалдарды укпай, мен билемдикке салып отуруп, биз ушу деңгээлибизге жеттик. Мындан ары эми акыл эси ордундагы кесипкөй балдарды укпасак, чыр-чатак менен өзүбүздүн суверендүүлүгүбүздөн дагы балким жүрүп отуруп өзүбүздүн өлкөбүздөн ажырап калышыбыз мүмкүн. Кудай сактасын, кийинки угарманды угалы. Саламатсызбы? Саламатчылык, алло. Угатабыз сизди. Акылбек Жапаров өрөнөт менен кыскана. Айтыңыз. Көптөн бери козгоп жүргөндөн мен ыраазы болуп калдым. Акылбек Жапаров рахмат энем. Неме? Анан бурулуш болуптур баары. Илгери бир мамлекеттер эли патриоттук сезимди ойготуп, анча-мынча карызды мындай чогултуп эметти. Ошону бир эмет көрбөйсүңөр, берели. Кыргыздар кийинки келечегибизди ойлосок, укум-тукумду ойлосок, жерибизди таптырып берсек,
чогулталы. Рахмат. Туура, рахмат айтканыңызга. Жалпы элден биз такай батаны күтөбүз, жардамды күтөбүз дегендей. Бирок ошону менен эле бирге биз 25 жылдан бери мына бир 380 миңге жакын бюджетте акча алгандар бар да. Же алар бизди жыргатып тейлебейт. Билим тармагы болобу, же больница тармагы болобу, же милиция тармагы болобу, же биз аларга жакшыраак акча төлөп бере албайбыз. Бирок ошолорго 55 миллиард сом акча кетип атат зарплаталарына. Мисалы ошо бизге окшош кичинекей өлкөлөр 50% азыраак эл менен элди башкарып. Эми анда өкмөттүн оптимизациясы жөнүндө маселе канчадан бери айтылып атат, бирок ишке ашкан жок. Ошону оптимизацияга барыш керек да. Оптимизацияга барыш үчүн өкмөткө жок дегенде бир 3 жылдык мүмкүнчүлүктү берип, эртеңки күнү эмне кылам деген, мына азыр мен айтып атпайбы, мен үмүтүмө толуп турат азыркы өкмөттүн жетекчиси. Эгерде сөзгө анан экономикалык ыктарга көнө турган болсо, ушул жолдон башка жолу жок. Элдин баарынан качан чогултуп бүтөбүз? Сиз айтканда мына 1 миллион сомдо Кочкорлук бир байкем берген. Таң көрү ушу баланын программасын колдоп берейилчи. Же тияка төлөй албасак, анда биз элден чогултуп берейли деп 1 миллион сомду берген. Почкамды, көзүмдү берем деп НПОлордун өкүлдөрү кыйгырып жүргөндөр кийин тилекке каршы бир да сом төлөгөн жок алакты. Биз оптимизация жолу менен анан ички кирешебизди көбөйтүшүбүз керек. Анан чыгашабыздын баарын азайтышыбыз керек. Жолдору бар. Элге күч келтирбей, эмитен даярдансак, тышкы карызыбызды тейлеп кете беребиз. Азыртан даярданбасак, тилекке каршы кыйын заманга келип калабыз. Акылбек мырза, мына 2025-2029 жылдары төлөй турган тышкы карыздардын 1,5 миллиардты же 75%га чейинкиси Кытайдын насыясы болуп атат да. Анан негизи ушу Кыргызстанга келген насыялар эң көп кайсы тармакка жумшалган? Анын максаттуу алынганбы же алынган эмеспи? Анан төлөө мүмкүнчүлүктөрү кандай болот деген бир анализ жасалып көргөн бекен? Ошол анализ болсо, ал сиз аны карап чыккан болсоңуз, таанышсаңыз, сизди ынандыра алдыбы? Тилекке каршы ынандырган жок. Анткени айтып атпаймынбы, бул көп тараптуу финансылык институттун баары 3 жыл, 5 жыл же 10 жылга чейин пландаштырылат. Бизде болсо саясат 3 айда, 5 айда, 7 айда өзгөрүп кетип атат да. Ошондуктан улам жаңылар келет. Ушу анализге колу жетпей эле анан кете беришет да, армандап эле. Биз эң эле көп тармакка акча алып бергенибиз бул энергетика тармагы. Эгерде Советтер Союзунун убагында бир 14,5 миллиард киловатт электр энергия чыгарсак, азыр деле ошонун көлөмүндө, же болбосо андан азыраак чыгарып калдык, 13,5-14 миллиарддын тегерегинде. Демек биздин берген акчаларыбыз менен биз жаңы генерирующий мощностьтер түзгөн жокпуз да. Эптеп ошону сактаганга, анан ошол жакта ууруу схемалардын баары аябай аныкташып, туу чокусуна жетти азыр. Туу чокусуна жетти. Мына ТЭЦтен деле көрүп атабыз баарын тең. Анан жол тармагы. Ушу эки чоң тармакта уурулукта токтобойт. Аяктан же жолубузду тыңыраак жасаганды үйрөнө албай койдук, же электр энергиябызды көбөйтө албайбыз, убагында ала албайбыз да. Жол тармагын 30%ке чейин кетти, энергетика тармагын 30%ке чейин кетти. Бюджеттү колдоого, анан сомубуздун туруктуулугун кармайбыз деп дагы бир 20%га чейин кетирдик. Анан калган 20%ын болсо айыл чарба тияк буяк деп баарын бытыратып ийгенбиз да. Майдалап бөлүп, майдалап ар кайсы жер кичине-кичинеден сот реформасынан, анан бул реформа, тигил реформа деп эле эл аралык донорлор берип алып, өзүнүн консультанттарын жиберип, анан отчет түзөт. Англис тилинде, орус тилинде. Орус тилин берген отчетун караган деле киши жок, жана 3 айлык болуп атышса каяктан карайт. Англис тилинде өзлөрүнүн отчет берип коюп, бөлөк өлкөгө кете беришет да. Ошондуктан мына жаңы экономикалык саясатка багыт алуу башталды. Буюрса ушунун аягына чыга турган болсок, эми 25 жыл деле өлкө үчүн андай чоң убакыт эмес. Бара-бара биз да бутубузга турабыз. Оюңузду улай сурай кетейинчи. Мисалы азыр Кытайдан Эксим банк аркылуу насыялар абдан көп келгендигин белгилеп атабыз. Соңку жылы биз стратегиялык маанилүү объектилердин курулушуна абдан катуу кириштик, бүткөрүп атабыз деген ооз көптүргөн сөздөрдү аябай эле көп айтып келдик да. Эми анын канчасы мындай реалдуу элге жардам берет, аны убакыт көрсөтөр. Бирок ушул эле ТЭЦ, Бишкек ТЭЦи боюнча Датка Кемин подстанциясы, электр чубалгысы, мына альтернативдүү түндүк менен түштүктү байланыштырган жол сыяктуу объектилерге келген каражат, анан алардын жумшалышы боюнча мүмкүн кайрадан бир жогорку кеңеш ревизия жасоо керекпи? Ошол маселени көтөрөсүздөрбү? Жок, биз былтыр бюджет кодексин кабыл алганда эффективдүүлүк жөнүндө нормалардын баарын киргиздик. Эми жогорку кеңеште инструменти бар.
бюджет жана финансы комитети болобу, кайсы комитет кааласа ушунун үстүндө иштесе болот да. Бирок мен көп эле болуп өткөн заманды карабай, бүгүнкү күн менен эртеңки заманды караганга көбүрөөк кызыктармын да. Кантип эртеңки күнү биз кыйналып кысталбай ушу карызды төлөп кетебиз. Ошо бизге сабак болуш керек. Ошо эле ТЭЦибиз бүткөн жок, айтып атпаймынбы? Бирден 3 эле бүтүп калды. Жолубуз бүтө элек. Демек биз 5 миллион, 10 миллион долларлык завод, фабрикаларды алып, аларды бутуна коюп, аягына чейин. Анан ошо рекинин каяка товарды сатат. Биринчи ошондон баштап, ушуну кластердик экономикалардагы ыкмаларды киргизип, ушу жака көбүрөөк көңүл бурушубуз керек экен да. Уланталы азыр кийинки угармандарды угалык, эми суроолорду айтыңыз, саламатсызбы? Саламатсызбы. Саламатчылык айта бергиз сурооңузду. Мен денейин турамын. Эфирге келген коноктор келгенде баары эле кооз сүйлөйт. Мен канчаларды өткөндө орусча передача болду эле. Айтып атат, Европадан алган акчаны бизге насыя берген акчаны отчетный банк менен кайра Европага төткөн деп. Анан моякта иттеп аткан коррупция, могу жол жасаганда, энергетика, санаалуу киши да 5 миллион киши жасабай эле. Ошонун баарын эл отурган сетип түрмөгө отурбузсуңбайбы? Андан кийин урдабайт. Бир киши түрмөгө отуруп жазасыз таптыбы? Урда бергенде сүйлөгөн кооз. Ууру койгонча же өлөрчө каранат. Баарлыгы жүргөн кооз сүйлөйт. Рахмат. Эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыр энергетика тармагында болгон жетекчинин баары түрмөдө отурат окшойт азыр. Башчылары буюрса ТЭЦтин аягы менен энергетика тармагында дагы коррупциялык бир топ схемалардын баары токтогонго же болбосо буулганга аракет кылынат деп мен толук ишенем. Жол тармагында дагы биз тазалоону жана ордуна коюуну башташыбыз керек. Дагы бир жолу айтып коеюн, эртеңкини ойлой турган болсок, мындан ары ошо экономиканы түшүнгөн балдарды алып келип, анан ошолорго милдетти коюп, убакыт бериш керек. Дагы эле биздин Facebook баракчабызга келген көп суроолор бар. Кытайдан албай койсок болобу мындан ары дейт. Мындан ары толук болушу мүмкүн. Мен айтып атпайм, 2005-тен 2008 жылга чейин мен финансы министри катары бир да гарантияга кол койгон эмесмин. Кытайдан дагы бир тыйын алган эмеспиз. Бюджетти 3 эсе көбөйткөнбүз, дефицитти жок кылганбыз. Ички дүң продукциябыз 2 эсе өскөн. Биздин кичинекей тарыхыбызда ошондой мүмкүнчүлүктөр бар деп мен эсептейм. Мурунда болгон, кийин дагы болот, бүгүн да болот. Улантабыз программабызда студиянын номери 68-06-06. Дагы бир угарман сизди угабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Өзүм Зурайда, Бишкектен. Акылбек балам, жанагы эме Восток 5-те жол салып атышпайбы? Анан жанакы тротуарга жанагындай арык кеткен жерге биринчи турба салып туруп, анан үстүн бекитет да, жанагындай тигиреки колу буту эме жок кишилер машинасы менен жанагы. Апа, сиз тышкы карызга байланыштуу сурооңуз ушул темада сүйлөшүп атасыз. Карыз деген ошо жерде деген эмелер кытайлыктар салып атат. Ошол жерде бир сыйра карап коюшса болот. Ачыгы Рахмат. Аны коопсузданбай эле коюңуз, айтканыңыз туура. Бирок азыр шаардын ичинде оңолуп аткан жолдордун баары бул гранттын эсебинен болуп атат, бул карыздын эсебинен эмес. Уланталы программабызды кийинки дагы бир угарманыбыз мындай суроо коюп атат. Тышкы карызды төлөөдө дейт, жоопкерчиликти ким тартышы керек дейт. Ошол учурунда мындай эсептелинбей алган чиновниктердин ысымдары барбы, атай аласызбы деп кайрылган. Ысымдарынын баары эле бар. Ал эми кол койгондордун баары турат да, ратификациядан өткөн, парламентте дагы бар, өкмөттө дагы бар. Анан эң авval ачык сайт деп 2012-жылы жазап кеттим элем финансы министрлигинде. Тышкы карызды ким алган, кайсы убакытта ким төлөйт, ошолор бар. Ал эми жоопкерчилик кыйын болуп атканын айтып атпайм. Карызды бүгүн алабыз, төлөгөн эртең да. Ошон үчүн мына эртең 40 жылдан же 30 жылдан болсо жакшы болот эле. Мына Кытайдын кредити 6 жылдан кийин. Алгандан кийин льготный период деп коет, 6 жылдан процентин төлөйбүз. Анан 10 жылдан кийин өзүнүкүн төлөй башташыбыз керек да. Башкача айтканда бул эң мындай төлөөнүн эң чокусу бул 2025-жылдарга 2024-төн 2029-га чейин 320 миллион доллар менен төлөшүбүз керек. Ал убактагы сомдун курсу кандай болот, Кудай өзү билет.
Ошондуктан эмитен биз мына эң алтын запастары аз өлкөлөрдүн бирибиз. Бизде бир 4,5 тоннанын эле тегерегинде бар. Ошо жаныбызда эле Тажикстан 15 тоннанын тегерегинде алтын запасы бар. Мен Өзбекстан, Казакстандарды айтпай эле коеюн, Россияны. Ошондуктан дагы эмне болуп кетет? Доллар менен. Биз эмитен алтын запасын чогулта башташыбыз керек. Кыргызстанда биз жана оптимизация кылып, анын баарын сом менен кармап отура бербей, алтын сатып алып, анан алтынды биз өзүбүздүн улуттук банкка сактай турган механизмдери бар. Ошонун ичинде мына былтыр мурунку кеткен президент жакшы көндүрө албай койдук элек, анын өкмөттөрүн дагы парламент аркылуу азыр дагы сунуш кылып атам мен. Кумтөрдүн алтыны Кыргызстанда сатылсын. Мына биринчи жума күнү ушу Кыргызстанда сатылса, анан сатылбай калса 3-4 жумада бир айдын ичинде 2 жолу алар аны Европага алып барып сата беришсин. Ошонун ичинде финансы министрлиги дагы улуттук банктагы укук алсын. Ушу алтындарды сатып алып запасты көбөйткөнгө. Анан ар бир элде да запас болуш керек. Эми калың беребиз, кыздарга сеп беребиз. Ошол эле Индияда, Южный Кореяда, Турцияда жакшы жөрөлгөлөрү бар экен. Өзүнүн кыздарын турмушка жөнөтүп атканда баягы кийим кечек эмелерге көп алаксыбай ушу алтындан көбүрөөк берет экен. Анан колунан келсе жолдошу аны 2 эсе 3 эсе көбөйтүш керек экен. Бир баягы юбилейлерине барганда биз сени турмушка берип атканда мен бул келечек үчүн кам көрүү экен да. Анан ошону 1,5 килограмм алтын бердик эле, күйөөсү 3 килограмм алтын кылыптыр деп, бул жакшы үй бүлө экен деп баа берет экен. Уланталык кийинки угарман саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатчылык. Мен Акылбек мырзага суроолорум бар эле. Айтыңыз. Тышкы карызга байланыштуу, Ооба, карызга байланыштуу жана жаштарды азыр уже ишке жарабай турган жаштар жетишип калды деп айтып өтүп кетти. Өзүнүн жумушунун профессионалы болгондор. Анан алар менен биздин бийликтин бир мамиле түзүп, алар менен иштеш жөнүндө азыр мисалы ар кимиси окуп, анан кайра чет өлкөлөргө жумушка кетип атпайбы? Анан ал жакта жүргөн аябай профессионал балдар бар. Аларды чакырса болот эле деген оюңуз бар, Башка сурооңуз жокпу? Мындайда биз социалдык лифт деп коебуз. Бүгүнкү күнү социалдык лифт жаш балдардын арасында өтө эле кенен, өтө эле чоң. Биз эле мына Кочкордон келип алып деле ушу деңгээлге жетпедик. Ошондуктан Кудай буйрса деп биринчи Кудайга, анан экинчи өзүңө ишенип аракет кылыш керек жаштарда. Анан алар келип кичине эшикти тыкылдатпаса эшикти ким ачмагылы. Бизде мына наукада ушундай термин бар. Биз өзүбүздүн аспиранттарыбыздын баарын айтабыз студенттерге, кийин окумуштуу болом дегендерге. Сен эшикти такылдатсаң, балким бирөө эшикти ачат депчи. А сен эшикти такылдатпасаң ким билип коюптур сен келгениңди деп. Ошондуктан жаштардан аракет азыраак болуп атат. Ошондон көбүрөөк болуш керек. Уланталык угарман байланышта, саламатсызбы? Угат алсызбы? Алло, Акылбек Жапаровго мен чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Анан ушу тышкы карыз боюнча биздин кыргыз эли өтө ынтымактуу калк. Жок дегенде бир жылда бир үй бүлөгө 100 сомдон төлөсө дагы ушу карыздан кичине жардам болор эле. Мен жүрөгүм ооруп атат, ушу кыргыздын карызын ойлоп туруп, ушу эл көтөрсө дейм, кичине кайрылышса деген оюм бар. Рахмат. Туура, мен сизди толугу менен колдойт элем. Кичине азыраак ичсек, азыраак жесек, көп кишилер чогулсак, балким биз да кол кабыш кылабыз. Бирок эң биринчи талап биз өкмөткө коюшубуз керек. Өкмөттөн башка биздин айта турган арманыбызды, ойлорубузду механизм жок. Ушунун үстүндө да катуу иштешибиз керек. Өкмөт өзү бизге үлгү болуш керек. Андайын ар бир үй бүлө ошого жардам беришибиз керек. Дагы бир эки угарман ушундай суроо коюп атат. Бишкек ТЭЦине келген насыя боюнча сиздин дагы тиешеңиз барбы дейт. Бул насыяны эмне үчүн чоң сумманы алып, бирок максатсыз жумшалган деп кайрылган? Тиешем жок. Мен 12-жыл айтып атпайбы, биринчи чоң Кытайдан Экзим банктан алабыз дегенге, өнүктүрүү банкынан эмес, акчаны өзүбүз алып өзүбүз иштетейли деп, анан бөлөгүнө каршы чыккан үчүн тилекке каршы өкмөттө иштебей калгам. Балким иштесем ушундай мүчөчүлүктөрдү кетирбегенге аракет кылат белем деп, мен анча-мынча болсо дагы күнөөнү өзүмө да жүктөгөн жөн да. 3 жыл 4 жыл өзүм профессор болдум, Москвада кафедранын башчысы болуп, ошол жакта да сабак берип жүрдүм дегендей. Эффективдүү эмес экенин азыр көрүп атабыз биз. Биринчи алардын астында баарын эсептеп чыгыш керек да. Ар бир мына даже биздин Айыл банктан
микрокредитный компаниядан 5-10 биздин эжелерибиз, кыз келиндерибиз чогулуп алып деле баланчаны сатып алам, сатып ийем, ошондон киреше көрөм, анан төлөйм деп бири-бирине кепилдик берип атышпайбы? Мына ушул жумуштар жасалбай калганы мен өтө өкүнүчтүү, анан кейитет да. Биз мындан ары жол бербешибиз керек. Азыр мына ТЭЦ боюнча комиссия бүткөндөн кийин жыйынтыгы чыгат. Ошондо дагы биз нормативдик укуктук актыларды, мыйзамдарды, токтомдордун баарын оңдоп, мындан ары андай жол болбош керек. Эл билиш керек. Эл төлөгөн атпайбы азыр? ТЭЦти бирөөлөр алыптыр, эффективдүү эмес кылыптыр баарын. Бирок 5 жылдан кийин алар ким бар, ким жок. Качканы качат, камалганы камалат болуптур. А бирок төлөгөндө эл төлөгөн атпайбы? Баарыбыз салыктан чогултуп берип, анан бюджеттен төлөгөн атабыз. Ошондуктан алардын астында дагы мындан ары мен элге кайрылайын деп атам. Такай референдум болбосо дагы эмнеге алган атабыз? Анын пайдасы канча болот? Ким жоопкер ошого? Анан кантип төлөйбүз деген ушу 4 суроого жооп берип туруп, андан кийин алып турушубуз керек да. Ошондо мына 120 депутат бүт өзүнүн региондоруна барып, шайлоочулардын баарына ушул суроолорго жооп издеп, маалыматтардын бардыгы ачык болушу керек. Маалыматтын баары ачык, элге жетиш керек. Эл анан көпчүлүгү макул болсо, ошондо гана алышыбыз керек. Угуп атабыз сизди. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Акылбек мырза, чындыгында бул Кытайдын карызы неме сиз эмес, эми Бакиев иштеп аткандан баштап Кытайды алып келдиңер да. Мына ошол силерден башталган, мына азыркыга чейин болуп атат. Анан бунун аягы барып тиги Кыргыздын жерин, элин сатып албайбы? Бул биринчи. Экинчи, кум төрдү эмнеге ачтыңар? Ысыкөлдүн экологиясын баарын бузуп, ошондон бир тыйын, бир грамм алтын албагандан кийин анын эмне кереги бар эле? Рахмат сурооңузга. Эми кум төрдүн чыры 93-жылдан бери келатат. Тилекке каршы көп эффективдүү эмес болуп калган. 300 тоннадан 330 тоннага чейин алтын алсак дагы биздин алтын запасыбыз болгон 4 тонна. Итоаны эптеп-септеп араңдан сатып алып куруп жүрөбүз да. Ошондуктан ген байлыктарын эгерде азыр биз иштете албасак, анда биздин келечекте балдарыбызга чыдап кетишибиз керек. Кудай бир эле жолу берет андай гендерди. Ошондуктан бул позиция боюнча мен сизге кошулам. Ал эми кийинкисин болсо сабактан биз жыйынтык гана чыгарышыбыз керек, андан башка айлабыз жок. Кум төрдүн иштеши ошо биздин тышкы карызыбызды төлөөгө канчалык деңгээлде таасир этет? Анткени мындай иши токтойт, анан биз бүгүнкү күнү Кум төр $100 миллион тегерегиндеги салык берип атат бюджетке. Мен ойлорумдун бири такай эле мына койго паспорт, хипик, анан ушу Кум төрдүн акчасын $100 миллион запаска коюп коелу, күнүмдүк оокатка кетирбейли десем эле көбү колдобойт да, түшүнбөй келатышат да. Анткени мына Кум төрдө эле 7-8 жылдан кийин токтош керек. Ооба. Эгерде ал токтоп калсанда $100 миллион ордун толтура турган Кум төрдөй болгон канча биздин компания иштеш керек? Мына жер үй сыяктуу биз 20-ны жумушка киргизсек, анан Кум төрдөй көлөмдөгү акча бере баштайт да. Канча деген кичирээк завод, фабрикаларды курушубуз керек. Жүздөп курмайынча анын ордун толтура албайбыз да. Ошондуктан кенден келген байлыктардын баарын биз кийинки муундарга койсок, ошондо жакшы болот эле да. Азыр сиз мисалы бюджетти толтуруучу, бизге киреше көбүрөөк алып келе турган булактар катары кайсыларды көрүп атасыз? Мисалы резерв катары. Салык системасын түп тамыры менен оңдошубуз керек. Кандай? Тилекке каршы бүгүнкү күнү салыкты качкандар аябай көп. Либералдуу, салык мыйзамы. Либералдуу салык мыйзамы менен, бирок конституция боюнча биздин милдетибиз салыкты төлөө. Жанагынтип элдин баары акча чогултпай, элдин баары салыгын төлөсө эле биз ордуна коет элек. Жанагы теневая экономика деп коебуз, ошо 50% деп атпайбызбы? Азыр мына 520 миллиард сом ички дүң продукция деп атабыз. 300 миллиард сомунан бизден салык түшпөй калып атат да. Эл төлөп атат. Анткени сатып алганда семичке болобу, же болбосо өзүң костюм шумуң болобу, ошонун ичинде салык турат. Ошонун орто жолдогу бизнесмендер, соодагерлер ошону бюджетке жеткизбей коюп атат да. Ошондуктан ар бир кайсы жерде соода тармагы болбогон жерде интернет аркылуу акча ал каалайбы, каалабайбы, биз сатып алганда акча тып этиргизип өлкөнүн бюджетине, казынасына түшүп калыш керек да. Ушул системаны киргизе албай атабыз да. Бирөөлөр атайлап киргизбейт, ошол жактан жем жеп жүргөндөр, бирөөлөр түшүнбөй атат. Түшүнгөн кишилер мына ошол эле Казакстанда.
Азыр бүт тармактардан акча алганды үйрөнүп алышты. Орусия үйрөндү. Азыр мына Орусияда санкция кирип 1 триллион 300 миллион миллиард рубльга чейин алар кесепетинен газдын түшүп кеткен акча келбей калды эле. Бирок жакшы салык инспекциясын иштетип коюшту эле алар ошонун ордун жаап койду да. Акыркы соңку суроо болсун, Акылбек мырза, биз карыз албай Кыргызстан жашай алабы? Жашогонго жашаса болобу? Жашаса болот. Бирок өнүгүп өсүп кетиш үчүн ушинтип эле бир байкуш болуп жүрө бербеш үчүн карызды алышыбыз керек. Бирок карызды бергенден алгандан бергени бар деп ошону ойлой жүрсөк, биз карызды ирети менен эффективдүү пайдаланып, аларды өзүбүздүн кийинки муундарга калтырбай, өзүбүз төлөп кеткендей кылсак ала берсек болот. Карызы жок адам тынч уктаса керек, э? Эми карыз тынчта уктаткандан тышкары дагы кыргызды иштетет. 1 миллион калкыбыз азыр карыз алып, карыз берип татынакай иштегенди үйрөнүп алды да. Бу карыз стимул болот. Карызды мына акчаны тейлей турган кишилердин дагы бул өзүнчө композиторлордукундай эле таланты болот. Баарыбыз эле соода саттык бизнесмен алек боло албайбыз да. Ошондуктан бизнесмендерди сыйлайлы. Алар жумуш орун дагы түзөт, салыкты дагы төлөйт, тышкы карызыбыздан дагы кутула турган ошо бизнесмендер. Ошолорду мындай даңазалап көтөрүшүбүз керек да. Чоң рахмат. Биз бүгүн мамлекеттин тышкы карызы, анын төлөө мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө талкууладык. Студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты Бирбол парламенттик фракциясынан Акылбек Жапаров болду. Ишиңизге ийгилик. Рахмат барыңыздарга. Программабызды жыйынтыктайбыз. Көңүл бөлгөн бардык угармандарга ыраазычылык билдирем. Алдыда Марал радиосунун жаңылыктар топтому бар.